Кыргыз элинин залкар акыны Жолон Мамытовдун 85 жылдык мааракесине арналган Жашыл Аалам фестивали Ош мамлекеттик университетинде салтанаттуу ачылды. Алгачкы ирет өтүп жаткан эл аралык фестивалга 7 мамлекеттен Азербайжан, Венгрия, Казакстан, Туркия, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан акындар келишти. Алар Жолон Мамытовдун чыгармачылыгын түрк дүйнөсүнүн орток мурасы катары баалап, бул иш-чара элдердин достугу менен маданий кызматташтыгын тереңдетип жатканын белгилешти. Bu anlamda ilk Бул фестиваль түрк дүйнөсү үчүн чоң мааниге ээ. Жолон Мамытовдун чыгармаларынан биз табиятты сүйүүнү, тынчтыкты жана руханий тереңдикти көрөбүз. Анын ырлары Түркияда да окулат, бааланат. Мындай иш-чаралар мындан ары да уюштурулуп, жаш акындар ортосундагы байланышты бекемдейт деп ишенем. Түрк дүйнөлөр арасында осындай өзүмүздүн белгиле түрк әлемине руханиятына еңбек сіңірген тұлғаларды дәріптеу өте дұрыс. Біз қуанып кешеден бері бір ақындық ғұмырды қайтадан бір келесі бір кезеңге өтіп кешіп жатқандай күйдеміз. Өте ұйымдастырылуы, күтіп алуы, барлығы қай жағынан арсақ та керемет жоғары деңгейде. Ачылыш аземине кыргыз коомчулугунун белгилүү инсандары жана түрк тилдүү мамлекеттерден келген акын жазуучулар катышты. Алар Жолон Мамытовдун чыгармачылыгын эскерип, анын поэзиясы түрк дүйнөсүн бириктирген көпүрөгө айланганын баса белгилешти. Бул өзү өтө символикалуу, Жолон аке дагы жаш кезинде өтүп кеткен да. Ошондуктан бул жаңы бир адабиятта бир жел аргыны алып келет деген ойдобуз. Бул фестивалдын түбөлүгү түз болсун, ошол жаштарыбыз ушул Байыркы Ош менен бир гана өзүнүн ырын окубай, Байыркы Оштун тарыхын дагы, маданиятын дагы, элин дагы, салтын дагы көрүп кетсин. Ал дагы чоң жеңиш болот да, фестивалдын чоң жеңиши ошол болот. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы бул иш-чараны түрк тилдүү мамлекеттердин маданий жакындашуусунун жана достуктун символу катары мүнөздөдү. Анын айтымында Жолон Мамытов сыяктуу залкар акындардын мурасы жалпы түрк дүйнөсүн руханий жактан бириктирип, эл аралык түшүнүшүү менен ынтымакты чыңдоого өбөлгө түзөт. Ош мамлекеттик университетинин имаратында башталган Жашыл Аалам аттуу түрк дүйнөсүнүн жаш акындарынын фестивалына келип, Жолон Мамытов атындагы фестивалдын ачылышына келип, биздин президентибиз урматтуу Садыр Кожоевич Жапаровдун куттуктоосун билдирдим, окуп бердим. Өзүм да каалоомду айтып кеттим. Бул фестиваль деген абдан керектүү маданий чөйрөдө абдан чоң мааниси бар фестивалдардын бири. Фестивалдын ачылышына Жолон Мамытовдун жубайы да катышып, жолдошуна арналган иш-чара үчүн ыраазычылык билдирди. Анын белгилешинче, акындын ысымы унутулбай, эл алдында урматталганы үй бүлөсү үчүн чоң сыймык. Бул деген абдан чоң таасир калтырды. Мен акындын аялы болгону менен, өзүм акын болгондуктан менин жүрөгүм аябай дүкүлдөп, сүйүнүп, биз ушул деңгээлге жеттик. Түрк дүйнөнүн жазармандары, калемдештери, акындары ушул деңгээлге жеттик деп мен аябай сүйүнүп отурам. Өзбекстандык акын Жолон Мамытовдун чыгармаларын өзгөчө жакын кабыл алаарын айтып, издейм сени ырын өзгөчө сезим менен окуп берди. Анын айтымында бул акындын ысымы бир эле Кыргызстанда эмес, бүт түрк дүйнөсүндө белгилүү. O'zini bir she'rida shunday yozadi: men seni dunyodan izlayman, bahorlardan, jamiki borliqlardan izlayman. Xuddiki sen dunyoga o'zingni izlatish uchun kelgandeksan-u, men esa bu dunyoga seni qidirib topish uchun kelgandekman deb yozadi. Haqiqatda shoirda soddalik va inson o'qiganda uni osongina anglab olishi, ham so'zga, ham quloqqa, eng asosiysi esa qalbga yaqinlikni his qilishi mumkin. Иш-чара Түрксой эл аралык уюму, Кыргызстандын министрликтери, Жазуучулар союзу жана Ош мамлекеттик университети тарабынан биргелешип уюштурулду. Бул фестиваль түрк дүйнөсүнүн адабият жана маданият жаатындагы кызматташтыгын арттырып, жаш акындар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Бул фестивалдын максаты ошол биздин боордош элдер менен ынтымакты бекемдөө, биргеликте ошол маданий алмашуу, андан сырткары ошол биздин Ош мамлекеттик университетинин ушул поэзия менен байланышкан ошол тил факультеттери,
акын жазуучулары, жалпы ошол университеттин студенттери бул жерден бир чоң маалыматтарды алышты. Буюрса бул иш-чарабыз 3 күнгө чейин созулат. Бүгүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктадык. Фестиваль Ошмунун Акбура кампусунда оттуу суйоматтуу поэзия кечеси өткөрүлүп, андан соң Конгресс Resort Ош суу комплексинде Жашыл Алам эркин поэзия кечеси менен уланат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.